1618 Европа, Ыйык Рим империясы. Протестанттар менен католиктердин эки диний агымдардын кагылышы. Алар 30 жылдан ашык согушту. Ошол эле учурда алар империянын көптөгөн аймактарын башкарган Габсбургтардын үй бүлөсүн бийликтен алып түшүштү. Узакка созулган согуштун жыйынтыгында 1648 жылы Вестфаль тынчтык тууралуу келишимге кол коюлат. Анын натыйжасында империя чачылып, Европада улуттук мамлекеттердин түзүлүү процесси башталат. Бул мезгилге чейин империядагы жана мамлекеттеги бийлик үй бүлөлүк, кландык жана диний негизде башкарылган. 1789 жылдагы улуу француз революциясынын артынан өзгөрүүлөр келди. Наполеон Бонапарттын бийликке келиши, Европадагы Наполеондун согушу, индустриалдаштыруу, эки дүйнөлүк согуш жана Советтер Союзунун тарашы азыркы улуттук мамлекеттердин түзүлүү процессинин калыптанышына алып келди. Бүгүн бизде көбүнчө этникалык француздар жашаган жерде Франция, италиялыктарда Италия, орустарда Орусия, этникалык казактарда Казакстан, этникалык кыргыздарда Кыргызстан мамлекети түзүлгөн. Бирок 1648 жылга чейинки дүйнөлүк тарыхты өзгөчө көчмөндөр дүйнөсүнүн тарыхын, моноэтникалык мамлекеттин түшүнүгүн колдонбой кабыл алуу керек. Көчмөндөрдүн дүйнөсү көп кырдуу жана тынымсыз мүнөзгө ээ болот. Адамдар ар кандай тилдерде сүйлөшкөнү менен мал жандыктарын бир жерге чогуу жайышкан. Мисалы монгол тилдүүлөр менен түрк тилдүү элдер тыштан келген коркунучтарга биргелешип басып алуучуларга каршылык көрсөтүшкөн. Анан уруу башчылары кудалашып туугандык байланышты түзүшкөн. Ошондой эле жөнөкөй адамдар да туугандык мамиледе болушкан. Бул элдер бири-биринин тилине жана маданиятына таасир тийгизген. Анан кийин ал бириккен эл күчкө толгондо башка жерлерди басып ала башташат. Басып алган жерлерде аскерлер жергиликтүү калк менен чогуу жашап аралашып, алардын турмуш тиричилиги жана маданиятына таасир тийгизип, кайра алардан да алып турушкан. Башка аймакка көчүп кеткен бир туугандардын тилдери албетте өзгөрүүгө дуушар болгон. Көп өтпөй эле бийлик талашып отуруп, качандыр бир кездеги бирдиктүү эл батыш жана чыгыш элдери жана башка болуп бөлүнө баштайт. Көчмөн элдердин тарыхы ар дайым кыймылда болгон. Байыркы көчмөн уруулардын тарыхын Азия континентиндеги эң байыркы этнос болгон кыргыз элинин тарыхсыз элестетүү мүмкүн эмес. Кыргыздар миңдеген жылдар бою Тянь-Шаньдан, Алатоодон Алтайга жана кайра артка көчүп жүрүшкөн. Жакынкы чыгыштан коркунуч келгенде кыргыздар Алтайга көчүп, коркунуч Монголия менен Кытайдан келсе Алатоого көчүп турушкан. Элде ушул күнгө чейин Алатоону кыштоо, ал эми Алтайды жайлоо деп атап келишет. Алгачкы эскерүүлөрдөн кийин кыргыз эли жөнүндө башка эскерүүлөрдө жана башка Кытай жазууларында айтылбайт. Ошондуктан биздин элдин тарыхын хун элдеринин тарыхынын контекстинде караса болот. Жалпы маданияты менен тили окшош болгон хундар биздин түпкү ата-бабаларыбыз болушу мүмкүн. Биздин эрага чейинки 3-чү кылымдан баштап хундар Моде Шаньюдун жана анын уулу Лао Шаньдын мезгилинде абдан өнүгүшкөн. Кийин Кытай менен усундардын биригүүсүнөн кыйрап жана анын натыйжасында элдердин улуу көчү башталган. Урматтуу көрөрман, бул сериялар өзүнүн алдында койгон максаттары менен башкалардан айырмаланып турат. Биз силерге өткөн мезгилдеги окуяларга болгон сапарыңарды өтө түшүнүктүү, жеткиликтүү жана кызыктуу кылып айтып беребиз.